урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бүгүн президенттик ат салышканга аттанууну чечтим. Мүмкүн мен деле сыртта карап тура берсем болот беле, бирок кыргыз болгону ата бабадан бери колдонуп, ийри олтуруп, түз чечип келе жаткан парламентаризм багытын жоготууга каршымын жана аны коргоймун деген чечимге келдим. Ойлонуп көрсөм, мен деле элүүнүн кырынан ашыптырмын. Өмүр жолумда кыргыз тили, кыргыз өнөрү, кыргыздын намысы деп жашап келдим. Мындан кийин деле ушул жашоомду улантам. Ансыз да өмүрүмдүн көбү бүтүп, азы калган чыгар. Бирок ошол өмүрдө кыргызга дагы бир ирет кызмат кылып кетсем деген ой максатым бар. Урматтуу досторум, санаалаштарым, биздин өлкө кыйын акыбалда турганда мени менен бирге болууга чакырам. Идея үчүн сатпаган жана сатылбагандар биригели. Болбосо баягылар эле кайта топтолуп алышып, биз добуш алып беребиз деп, боло турган президент сенсиң деп кандидаттарды анга сүрөп баратышат. Эч кандай идея жок. Жерлерде кызмат талашуу, баскынчылык күчөп бара жатканын көрүп жаткандырсыздар. Биздин шоруубуз президенттикте. Ошон үчүн мурдагы президенттерибиз эл жерине келе албай качып жүрүшөт. Керек болсо партияларга өтүү бособосун 1%га чүрүш керек. 10 000, 15 000 добуш алган партиялар парламентке келсин. Көчөдө мушташпай, парламентте идеялардын салгылашуулары болсун. Парламент көркүнө чыксын. Парламентти шорлотуп куруткан ар дайым президент болуп келген. Аны баарыбыз билебиз. Бизге президенттик башкаруу жакпайт дагы, болбойт дагы экенин тарых 4-чү жолу көрсөттү. Жок дегенде 4 жолкудан сабак алалы. Урматтуу мекендештерим, менин колумдан эмне келет деп олтура бербе. Сен үчүн дагы деле баягылар саткынчы саясатчылар чечебиз деп жатышат. Менин девизим эркиндик, акыйкаттык, билим. Эркиндик бул парламент, акыйкаттык бул көз карандысыз сот. Аны үчүн демек сот реформасы. Анткени Кыргызстанда Кудайдан кийин гана соттун чечими болуш керек. Билим бул Кыргызстанда эң сыйлуу профессия, бул президент эмес, депутат эмес, министр эмес, эң сыйлуу, эң аздектеген профессия бул мугалим болуш керек. Ошондо биз прогресстен калбай алдыга кадам таштайбыз. Экономика, тышкы саясат, Кытайга болгон карыздан чыгуу жолдорун буйруса программабыздан айтабыз. Көрүшкөнчө.